Мен Борқошев Таштемір, Қырғызстан айылының тұрғыны болам. Жашым 67-де. Мына енді балдар шыншалық немені ұйыштырып, немел қылып қалыптыр, елі жұртымыздан палвандар кептір. Күреш болып атат екен. Шу ұйыштырып атқан балдарға ям, Құдайым өмірлерінің ұзақ қысын, ырысқыларының палван қысын, палвандарына өмірі ұзын болсын, ырысқылары палван болсын, дәлілері жерге тибесін, күресіп, елдің ырысқысыға, елдің атын шығарып жүріше берсін. Азыр күресін алдыға не қойды? Күресін алдыға төе қойылып атат қошайды. Екіншісіге топос қойылып атат екен. Анан қалғандағы немелері бар екен, приздері. Шыл неменің күрестің немесі мұнан кейін уланып, дағы әр жылы бола берсін. Шуға тілектешіміз. Тойды кім қылып тойды? Тойды енді естісімізге қарағанда Қадамжай қауымының спорт төрағасы Ақылбек жердешіміз қылып атат екен, балағауыз. Бұл жігіттеріне өмір ұзын болсын. Іштерге Құдайым дайым ақ жол берсін, іштерге рываж берсін. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ahli mu'min Müslümanlar, bana öte çoğun zinişka Allah Teala siz bizi cam kurun bana bu şüzerde akıl bektin özünün yaşandığımın yerge toy verip yerde geçeyip bana bu şüzerde bugün günde yerde kursan kılmına yaş baldardı birbirine küreştirip palvandardı çıkarıp uçunda kıganlıksın Allah Teala jigitke baylığına baylık versin den sağlık versin üy bileşke sinsin amandı ata yenesi hurmat kılgıcı sağlık karşıntlardan barışka Allah Teala ağa hidayet tavuk vergen olsun camiyen olsun Kazamcaydan bolamın Maliyetke Ubayyenege Damelgan ikilgemiz Mala Oşan seyirde sizlerin toyunuzlarına koşulup sizlerin toyunuzlarını şarap batlamaya bugün küreş yüzleri tamaşaklı oturağız. Allah Teala'yım Kırgızistan'ımızda uçuna örnekken özken memleketlerini Katar'a koşup daim yerin içinde birinci dolda olsun Allah Teala hidayeti tabuk vergen olsun. Amin Rabbil Alemin. Мен ушул Кыргызстан айылынын тургуну Музраимов Талабек боламын. Шу айылды айыл башчысы боламын. Ошол Жумабаев Акыл Палван жеке ишкер Кадамжай коомуну шу чоң күрөш кылып өткөрүп берди азыр. Кадамжай району боюнча азыр бир 2000дей адам катышып атат. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Чоң сорундарды коюп өткөрүп берип атат. Шу Акыл Палванга биз айылыбыз атынан ушул чогулган элди атынан чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Ушинтип элди манайыны көтөрүп, майрамдык манайыны көтөрүп, майрам өткөзүп берип атат. Акыл Палванга чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Мен Аканов Нурбек Калмаматович Жалал Абад областына караштуу Сузак районунун Карадайра айылынан болом. Ушул бүгүн 1 май эмгек күнүнө карата болуп өткөн ушул Баткен областынын Кадамжай районунда Кыргызстан айылында болуп аткан Жумабаев Акыл досубуздун чоң турнири болуп атат күрөшү. Ошондой эле мен өзүм дагы Жалал Абадтан
Ушу палвандарды алып келип күрөштүрүп атам. Күрөш кызуу болуп атат азыр. Ушул жерде өткөрүп аткан досума, ушул жердин айылдагы аксакалдарына ким колдоп келгендер болсо, ошолорго терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ушинтип спортубуз өнүгүп өркүндөй берсин дайыма. Мен Насипов Алымбек Абдуманапович. Мен өзүм Ош областынын Өзгөндөн болом. Ушул Кадамжайда мына жакшы бир жыйын өтүп атат. Ушул жыйынды өткөзүп аткан ушул биздин досубуз Акылбек. Аябай бир жакшы жыйын өткөзүп атат. Ушул биздин улуттук кеңеш деп айтсак болот. Ушунун өнүгүшүгө, ушул Кадамжайдан дагы келечекте чоң дүйнөлүк чемпионатка чыккан, азиялык деңгээлге чыга турган спортсмендер чыгышсын. Ушул досубуздун өткөзүп атканы бир стимул болсун ушу келечектеги бизден кийинки муунга. Биз ушул Кадамжай коомуга дагы аябай ыңгайчылык билдиребиз. Ушул акыл досубузга канчалык деңгээлде жардам кылып, бул канчалык деңгээлде ушундай аябай жакшы деңгээлде өткөзүп атат. Келечекте bundan дагы жакшы чоң жыйындарды өткөзсүн. Май майрамында елге майрамдык маанай менен бирге ушу күрөштү, сайыл күрөшүн тартуулап, элдин башын бириктирип, ушу майрам кылып, быйылкы жылдан баштап ар жылы ушу 1-майда ушундай күрөштү өткөрүп, жана волейбол, футбол, спорттук оюндарын өткөрүп, жылдан жылга ушу традицияга айландырып, мындан дагы күрөштүн деңгээлин көтөрүп, ушул элибизге майрам тартуулайлы деп ниет кылган экен. Ушу бүгүнкү күрөшкө күбө болуп отурасыздар. Анан бүгүнкү күрөшкө кошуна Өзбекстан, Тажикстан жана Лейлек, Ош, Жалал Абад областтарынан күчтүү палвандар келип катышып отурат. Андан кийин мына бүгүнкү сыйлуу коноктор менен тааныштырып кетсем, Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын 1-орун басары Маматов Жаныбек Маматович катышып отурат. Андан кийин көпчүлүгүңүздөргө белгилүү, мына телевизордон көрүп, радиодон угуп жүрсөңүздөр керек, өзүбүздүн инибиз өзүнүн мына демөөрчүлүк жана патриоттук иштери менен белгилүү, мына ошол рыбачыдан баштап Ош, ар бир областтын борборуна биздин мамлекеттик туубузду бийик көтөрүп, биздин белгилүү инсандардын түшүрүлгөн сүрөттөрүн ушу жакшылап эстелик кылып коюп белгилүү болуп, анан ушу KG Group компаниясынын президенти, Кадамжай коомунун төрагасы Ташев Имамидин Асамидинович катышып отурат. Андан кийин ошол белгилүү диний ишмер өзүбүздүн Шакир Ажы Маматов катышып отурат. Андан кийин ошо биздин өзүбүздүн Умайне санаториябыздын директору Бакыт Бегалиев, Алга айылдык кеңешинин төрагасы, Алга айылдык өкмөтүнүн башчысы жана башка сыйлуу конокторубуз катышып отурат. Анда эмесе мен сөздү Кадамжай райондук мамлекеттик администрациясынын 1-орун басары Маматов Жаныбек Маматовичка берсем. Атынан сиздерди бүгүнкү жаз майрамы, эмгекчилердин майрамы, буга келе жаткан 9-май жеңиш күнү майрамыңыздар менен куттуктайм. Дайыма эле жергебизде, Кыргызстаныбызда, районубузда жакшылык болсун, бүгүнкүдөй той, майрамдар болсун деп тилеп, дайым жакшылыктарда жолугуштарын ниет кылам. Мен азыр сиздердин маанайыңыздарды көрүп, чыныгы Кыргызстандагы тынчтыктын, жакшылыктын бир үлгүсүнү, далилин көрүп отурам. Ушуга баарыңыздарды чогултуп мына жерге бүгүнкү майрамды майрам кылып, шаң кошуп аткан биздин инибиз Акылбек, сага чоң рахмат. Баягы эки кишинин башын кошуш кыйын. Мына сен бир эле биздин Кадамжай эмес, Баткен, Лейлек, мына Бишкектен биздин урматтуу конокторубуз келип отурат.
Ondan başka bizim koşulu respublikalardan, Tacikistan'dan, Özbekistan'dan kelip atatken bayağı bir жақсы söz var. Ataga teң uul, atadan artık uul dep, bayramga kelген бардыгыңыздарга жакшылык болсун. Илайым сиздерге да ушундай акылбектей инлерден, акылбектей балдардан насip etken болсун. Ал эми биздин палвандарыбызда бардыгы утуш, ийгилик, дайым майрамда жакшылыкта жолугушайлы. Бардыгыңыздарга ден соолук, узун өмүр, майрамдык маал айкалайм. Рахмат. Урматтуу аталар, урматтуу агайын туугандар, мына бүгүн алхамдулилла бул бүгүнкү ушундай элдин маанайын көтөрүп, коомчулуктагы эли журттун уул жигиттерин кубаттуу, күчтүү, ошондой эле эли журтуна бир пайдасы тие турган бир эр жигиттерге оюн кылып берип аткан Акылбек укабызга чоң рахмат.